Өкмөт ушул жылдын август айынан кире турган ээптин 18 техникалык регламентине толук даяр эмес. Өткөн апта соңунда жогорку кеңеште Өнүгүү прогресс фракциясы 18 техникалык регламенттин ар бирин карап чыкты. Бир дагы талап ушул күнгө чейин толук аткарыла элек. Ушундан улам өкмөттү отставкага кетирүү маселеси кайрадан көтөрүлдү. Бул кирип жаткан техникалык регламенттерге ылайык Кыргызстан өзүнүн техникалык стандарттарын уюмга шайкеш келтириши керек. Эгер Кыргызстан өз стандарттарын туура келтире албаса, өз товарларын сыртка чыгарууга мүмкүн болбой калат. Өнүгүү прогресс фракциясы өкмөт мүчөлөрүн чакырып, ар бир регламент боюнча даярдыктарын сурады. Эң алгач өлкөнүн темир жол тармагы талап кылынып жаткан техникалык регламент боюнча тийиштүү лаборатория жок экендигин, анын куруш үчүн Казакстандан акча күтүп жатабыз деп чыгышты. Где-то около 9 миллиардов сомов. Мына болгон азыр канча августта кириш керек деп күчүнө кириш керек туурабы? Ошондон эми 15-жылдан бербеген акчаны эми 2 айдын ичинде бербейт деп. Казакстандан акча күтүп отура бербей, өз каражаттарынан лаборатория курса болот эле дейт депутат Камчыбек Жолдошбаев. Бирок ошол жерде өздөрүнүн собственный средстводан ушунчалык көп эме чыгат. Ошолордон чыгарып кичине сала берсе болбойбу казактарды карап? Болот. Ошондон азыр кылып атабыз биз. Эми ушунун кичине 2 жыл мурун кылсаңар болбойт. 18 техникалык регламенттин ичинде жеңил өнөр жайынан баштап тамак аш коопсуздугуна чейин талаптар бар. Бирок жыйынга келген өкмөт мүчөлөрүнүн бири дагы бул талаптарга даярбыз деп айта алышкан жок. Улуттук кийимдерибиз бар. Шырдак, башка дагы биздин улуттук кол менен баягы чыгарылган продукциялар бар да. Ошол азыр дүйнө боюнча мамлекеттерге барып атканда проблема жокпу? Bizde çok жанагы 62%'ды камтыйбыз деп атпайбызбы? Калган 40%'ы жанагы тиешелүү прибор оборудованиялар керек да. Ошондо ошол келгенде биз 100% көрсөткүчтөрдүн баары тең. Канча сом керек силерге өз негизи? Жалпы жөн цифраны айтып коюңузчу. Уже 100% бүт жалпы 100%га силер даяр болгонгочу. Российский грант боюнча биздин потребностьубуз 2 миллион 475 миң доллар. Кайсы жерден даярдалган анын ингредиенттери бар да. Мисалы сахарды ала турган болсок, сахар тростниковый сахар же болсо свекловичный сахар болот. Булар болсо свекловичный сахар болсо фактически ичинде тростниковый сахарда ошон үчүн маалыматты алдап жазып коюшу мүмкүн. Ошо ингредиентти биз текшериш үчүн жерге дагы ошо лаборатория керек да. Бул жагынан бизди көрсөткүчүн ошо 63%-ын камтыйбыз да. Кыргызстандан бүгүн сок чыгып атабы башка мамлекетке? Чыгып атат. Караколдо чыгат, карабат. Проблема жокпу? Пока проблема жок. Претензия болгон жок башка мамлекетке. Бул масло жировое продукция бул эмне? Бул масло жировое продукция жанагы растительное масло, анан тоң май, маргарин, анан бул жерден дагы бир ветеринарный службанын жанагы чийки майлар да кирип кетет. Бизде Кыргызстандан кандай майлар чыгат? Бизден растительный май чыгат, анан маргарин да чыгат. Сиз завышение кылып айтасызбы? Жок, мунун баарын да биз жазып беребиз. Сиз искусственно айтпаңыз. Жок. Биз эмне үчүн 75 анан 63 деп берип атпайбызбы? 63 кээ 75 деп. О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического, лечебного и диетического профилактического питания. Biz ошо лечебное питание, диетический, детское питание, спортсмендерге тиешелүү, муну болсо биз эл кош бойлуу аялдарга дагы ушу тиешелүү питание 52% эле камтый алабыз. Контроль за оборотом пиротехнических изделий в основном возложен на МВД Кыргызской Республики. Наша задача со стороны МЧС – контроль только по именно сертификационной выдаче заключения на вопрос безопасности пиротехнических изделий. Лицензия на производство и реализацию взрывчатых материалов. Біз МВД немесе боюнча бияка биздин нормативный актыларга пока изменение киргенге неме жок, каражат жок. Биз даярбыз да. Лабораториялар жок бизде бул жерде бактырып беришчи. Лаборатория проблема болду. А так лицензии мы выдаем согласно МЧС-тен. А на основании лицензии вы даете, на основании каких сертификатов даете? С Казахстана, да? Для заключения МЧС дает. Только заключение, да и все, да? Да. А лаборатории нету? Да, лаборатории у нас нет. Кирип жаткан техникалык регламенттердин ичинде таң кактоо боюнча регламент дагы бар. Өкмөт бул регламенттин 67 көрсөткүчүнөн болгону 17-сине эле даярбыз деп жооп узатышты. Россиядан акча каражат керек деп атасыздар силер да?
Биз ушул Россия жана Казакстан гранттарынын алкагында биз 2015-2014 жылдан бери эле сурокаттар, талаптар ушу бардык техникалык мүнөздөмөлөр менен берилип атат. Бирок ал тараптан бир дагы жабдуу жана лабораториялык жабдуулар келе элек. Лабораториялык түрдө биз муну 62% камтый алабыз. Калган 30%га жакыны болсо жанагы ошо кайра эле оборудование, лабораторный оборудование болор керек. 100% даяр эмес. Даяр эмес. Мында сырткары күчүнө кирип жаткан талаптардын ичинде лифттердин коопсуздугу дагы бар. Өкмөт биз лифт чыгарбагандыктан анын коопсуздугуна жооп берүү кыйын деп чыгышты. Жок, мындай суроо жооп берип коюңузчу. Лифт келди. Ошону стандартка биз текшере алабызбы? Жок же ооба? Азыр келген оборудованиянын баары завод изготовительдин стандарты бар го. Ошонун негизинде эле болуп атат. Негизги лабораторный анализ, анын стандарттары жок бүгүнкү күндө. Биз ушундан кыйналып атабыз. Анткени жана сот системаларына тигибуларга барганда бизге бул проблема ушундан чыгып атат. Текшере албайбыз. Текшере албайбыз. Лаборатория жок. Лаборатория жок. Жок стандартта. Башкаларын айтпай эле коелу, өзүбүздөн чыккан эт сүтүбүзгө эл аралык стандарттарга жооп бере турган сертификаттуу берүү маселеси дагы көйгөйдү жаратып келет. Силер азыр мисалы эт чыгып атса Россия же Казакстанга сертификат бере аласыңарбы Таможня союзу негизинде? Биз эми ошого азыр лабораториялар даярдап атпайбызбы? Лаборатория жок бүгүнкү күндө. Жок, бар бир даярдап. Жок, хорошо, даярдап атасыңар деп атпайсың. Лаборатория жок да сертификат бере албай атасыңар да? Бизге азыркы күнү мисалы мына өзүңүздөр көрөсүз, баягы мындай кандай десем, переработкан эт боюнча, балык боюнча, анан сүт боюнча Россия менен Казакстанга чыгарып атпайбызбы? Бизге ошону биздин лабораториянын заключениясына берип атат. Экинчиден пищевой болуп кетет, киде биз көрө неме кыла албаганда, мына Минздравдын лаборатория менен макулдашылган, пищевой алар менен да Башка жакка кетип калдыңыз да? 18 мекеме Россия Казакстанга жөнөтө алат. Ооба. Ошоларга силер сертификат бере аласыңар, бере албайсыңар? Ошо берип атабыз, ошол берип атасыңар. Ооба, берген үчүн алар А признак. эмнеге лаборатория дагы даяр эмес деп атасыңар? Биз эми пока молочный жанагыларга бул жерден көп продукция даярдаш үчүн дагы керектүү отделдер бар да даярдай турган. Кытайдан келип аткан эгерде лаборатория даяр эмес, Кытайдан келип аткан кайсы лаборатория менен анда силер анализ кылып атасыңар? Жок, Кытайдан келгенде эле ошол лаборатория менен, бир эле лаборатория да бизде. Значит, 100% силер аны анализ кыла албайт экенсиңер да? Широкий, сиз айткандай. Азыркы күндө Кытайдан продукция башта мясной келбей калды, токтоп калдык барды. Ну, мисал келди деп айтайлык. Широкий кыла албайсыңар, туурабы? Жок, келишине биз азыр мына оборудование келсе, буйруса, кылып атсак болуп калат го дейм. Түшүнүктүү. О безопасности мебельной продукции. Бул жерден да бул биздики, бул жерден биз формальдеги, стерол, бензол, диметил фталат ушулардын баардыгын карайбыз да, бул жерден 40% эле. Өз кезегинде өкмөт Кыргызстанда тийиштүү лабораторияларды куруу үчүн 30-40 миллион доллар керектелерин, анын ичинен 7,5 миллион долларды казак тарап беребиз, күтүп жатабыз деп актанышты. Казакстан менен сүйлөшүүлөр өтө узак жүрүп атат. Жалпы жардам 100 миллион доллар каралган. Бүгүнкү күндө биз 40 миллион долларга жакын жардам ушуга керек деп тизме бергенбиз Казакстанга. Алар ошонун арасынан 7,5 миллион долларга макулдук берди. Биз ушу 7,5 миллион долларга силерге жардам бергенге макулбуз деп ушул өткөн жылдын декабрь айынын аягында кол коюштук протоколго. Жалпы келишим бар, меморандум катары. 7,5 миллион доллар боюнча протокол бар. Кыргыз-Россиялык өнүктүрүү фонду тарабынан берилген 500 миллион доллардан деле акча алып, өкмөт эбак эле лаборатория куруп алууга бардык мүмкүнчүлүктөрү бар болчу дешет эл өкүлдөрү. 50 миллион карызга алды. Өкмөт 1 миллиард 200 миллион сомду мамлекеттик ипотекалык компанияга берди. 50 миллион доллар бул 3 миллиард 350 миллион сом. Анын ичинен 1 миллиард 200 ушу ипотекалык компанияга кетти. Калганы 2 миллиард 300 миллион биз билбей атабыз кага кетти. Ошол 2 миллиард 300 миллионду азыр 30 миллион сом керек, доллар керек деп атат. Бүт азыр лаборатория бүтүрүш үчүн, оборудование коюш үчүн. Ушундай деп айттыңыз да, туурабы? Мына 2 миллиард кага кетти? 2 жылдан бери эч бир аракет көрбөгөн өкмөт эми 2-3 айдын ичинде бул маселелерди чечишине эл өкүлдөрүнүн көзү жетпейт. Бүгүнкү маселенин бирден бири эле лаборатория экен. Лаборатория салыш, лабораториялар бар, ошолорду бир активдүү чуркап аккредитация алып, мен ойлойм бул жерде бир Америка ачкадай же бир iPhone салган заводтой салчу нерсен керек эмес. Чуркап гана иштеш керек.
Темир жолду макул, бизге андай высокоскоростной темир жол кереги жок экен. 600 000 долларды темир жолго күтпөй. Бирок мынау биздин айыл чарба, биздин элди кызыктырган маселелерди приоритеттүү түрдө бүгүнкү күнгө чейин чечсе болот эле да. Эртең эле кирип келет 12 август. Эмне кылабыз? Даяр эмес да. Ошол себептен мына 2 жыл, 1,5 жыл болот. Андан мурда биз 3 жыл даярданганбыз. Буга чейинки биз сабактарды ушинтип фракцияны өтүп турсак болмок экен бактар кеш. Жума сайын өтүш керек мындай сабактычы. Азыр 18 пунктту мына 12 августка чейин жетишпейт экенбиз да. Туурабы? Мына жакында эле болду, карапайым элдер кыйналып атат автотранспорт боюнча. Азыр өкмөт айтып атат, 1 айдын ичинде жасап коебуз деп. 1 жыл мурда ошону жасап койсо болбойт беле. Идентификация жасаш үчүн атайын өзүнүн программасы бар болчу. 4 жыл мурда алынган. Ошол программа менен атайын бүт республикага 400 айыл өкмөтүнө жеткен компьютердик оборудование келген. Ал 2 жыл министрликте турду, чаң басып. 2 жыл. 1 жыл болуп айыл өкмөттөрүнө жеткизилди. Мына канча 6 айдан ашты, ошол компьютерлер дагы эле подключение боло элек. Чаң басып ал жерде турат. То есть бул каттоо болбосо, жана сиз айткандай чет мамлекетке кетпеген эң бирден бир себеби ошол да, биз малды каттап, регистрация кылып, идентификация кылмайынча биз бар шакка бара албайбыз. Сата албайбыз то есть. А идентификация каттоо кайдан башталат? Именно айыл өкмөттөрүндө ошо компьютерлердин баарын туташтырып, малдардын баарын идентификация кылып, киргизип, туурабы? Анан ошону байланыштырыш керек да. Ал компьютерлерди уже билбейм, ал срогу өтүп кетти болуш керек, иштебейт да. Туурабы? Телефон алсактар 3 жылдан кийин жарабай калат атпайбы? Ошондуктан мен өзүмдүн жеке оюм Бактар Келиш. Сизге рахмат. Фракция жыйынын уюштуруп, ушундай бир какой-то бир мындай жок дегендер кадам болобу, же болбосо ушул отургандырыңыздарда ичибизде патриоттук бир сезим ойгонобу деген ойду айтып келет да. Ошон үчүн бул фракция сөзсүз түрдө жыйынтыгын бериш керек. Таможенный союзга кирердин астында киргенден кийин жөнөкөй карапайым биздин элибиздин жашоо турмушу оңолдубу? Же оңолбодубу? Бул жерде макроэкономикалык көрсөткүчтү карасак, 2015 жыл, 2016 жылы 2015ке салыштырмалуу сырткы соода ылдыйлады. Кудай буруса деп атасыңар. Казактар 7,5 миллион берсе экен, анан күтүп атабыз. Абылкайыр Осмонович айткандай, Россия 500 миллион долларды берди, аны мынандай иштете албай атабыз. Проблеманын артынан проблема. Анда эмне кереги бар бизге мындай союзда мүчө болгонубузга? Анан эгер биз бүгүн бажы биримдигинде болбосок, биздин оюбузча Казакстандан чек ара катуу эле жабылмак да. Өкмөттүн чабалдыгы Евразия экономикалык биримдигине кирүүдө дагы бир айкындалды. Эч кандай даярдыксыз Евразия экономикалык биримдигине өлкөнү алып киргени ушул күнгө чейин фитосанитардык, ветеринардык лабораториялардын жоктугунан көрүнүп турат. Ал кемчиликтерден кыргызстандык өндүрүүчүлөр, дыйкан фермерлер жабыркап келаткандыгы белгилүү. Эртең Евразиястын мүчөлөрү айтышы мүмкүн. Техникалык регламент боюнча биз кол койгонбуз. Ар бир товар, Кыргызстанга келген товар, техникалык регламент негизинде келиш керек. Лаборатория өтүш керек. Биз сиздерге лаборатория бербейбиз. Өзүңүз жасагыла депсе, бүт товарлар Кыргызстанга кирбей, Россия, Казакстан кетет. Кытайдан келген, Турциядан келген, башка 3-чү мамлекет. Ошондой экономикасы эмне болот? Бүттү. Ким жоопкерчилик алат? Мен кыскача айтайын, ким жоопкерчилик алат? Конкреттүү түрдө. Жооп бере албайт. Өкмөттүн башчысы жоопкерчиликти алыш керек. Эгерде биз кой иштесин деп турса, айыл эртең кыйналат, эртең тиричилиги токтоп калат. Ар бир техникалык регламент боюнча биз өзүбүз справка жазабыз, президенттин атына жөнөтөбүз. Бүгүнкү күндө кандай акыбал экен, эртең 12 августка келип калсак, биз техникалык регламент боюнча даяр эместигин деп биз президентке жеткизебиз. Анан конкретно ал жерде суроо беребиз. Ушул өкмөт иштей алабы? Президентине кол коюп келатат. Ар жактан кредит гранттарды алып келатат. Ар жактан келишимдерди алып келатат, кол коюп. Бул жакка келгенде эле токтоп калып атабыз.